Жария. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу ажылык кылганын сообун алгыңыз келеби? Анда биз менен Рамазан айында умра сапарына аттаныңыз. Бизде сиз үчүн өтө сонун жеңилдиктер каралган. Биринчиси, Рамазан айын толугу менен Мекке Мединада өткөрүп, кадыр түндү айт намазды бүткүл дүйнөнүн төрт бурчунан топтолгон мусулман бир туугандарыбыз менен чогуу окуп, бирге майрамдап 25 күн дээрлик бир ай ошол жакта кенен ибадат кылып кайтабыз. Мына ушунча убакытка тамак ашы менен билет баасы болгон $1650. Мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Экинчиси, эми документке деп жүгүрбөйсүз. Сиз болгону загран паспортты гана бизге тапшырасыз. Калган баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Үчүнчүсү, ихрам кийимин, умра китебин, аялдарга жоолук, жилет, сумка, жайнамаз, замзам суусун белекке аласыз. Эң негизгиси, сиз ибадаттарыңыздын туура аткарылуусуна чоң көмөк көрсөткөн илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Мүмкүнчүлүктөн кур калбай жазылууга шашылыңыз. Учуу күнү 10 апрель. Байланыш үчүн номер 0773 691 877 0776 56 29 56. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Жерге бизде бардык эле көркө такыба эмес. Намаз окубаганы деле, жарынтасын уртап алганы деле кабыр каза берет. Аягында ого бетер күнөөгө батып, эч качан Алланын керемет мужизаларына күбө боло албай өлүп кетишет. Бирок мына ошолор канча жыл көр казып иштесе да, алардын бул амалы кабыр азабынан өздөрүн сактай албайт. Мына ушундай бир адам узак жылдар бою кабыр казып көркөөлүк кылды. Кабыр казуу учурунда намазкандыкында, бейнамаздыкында казды. Керек болсо кабыр ичинен сөөктөрдү терип, ордуна башка өлүктү да коюп жүрдү. Бир күнү ал өзүнө өзү мындай деди: мына намазкандыкында коюп жатам, бейнамаздыкында коюп жатам. Баары сөөккө, топурак айланып жатат. Бир дагы керемет көрбөй жатам. Намазкандын дагы, бейнамаздын дагы, деди. Ошентип кабыр азабынын бар экени же жок экенине күмөн санап жүрө берди. Адамдардан уялгандан ара-арада жумага чыгып коет эле. Өзү бир фасык, бейнамаз адам. Күндөрдүн бир күнүндө дагы өзүнчө сүйлөнүп: адамдар мени кабыр казат. Бул кабырда ар кыл кереметтерди көрсө керек, деп ойлошот. Бирок мен бир дагы керемет көрбөдүм ушул убакка чейин. Канча намазканды көмдүм, канча бейнамазды көмдүм, баары топурак айланып жатат. Алардын сөөгү эле калбаса, эч бир мужиза көрбөдүм, деп ойлоп олтуруп, көз илинип уйкуга кетти. Түш көрдү. Караса инсандар бир жерде топтолуп жаткан экен. Муну элдер чакырып: "Эй баланча көркө, бул жака кел", деп жатышыптыр. Басып барды. "Бизди таанып жатарсыңбы?" дешти. "Жок, тааныбадым. Кээ бир өңөрдү эле чала тааныбасам, калгандарыңарды такыр тааныган жокмун. Көргөн да эмесмин", деди. Бирок биз сени тааныйбыз. Сен биздин кабырыбызды казгансың. Бейнамаз фасыксың сен. Эми тааныдыңбы бизди? Мына ушул жерде туруп тур. Азыр сени Алла Таала чакырат", дешти. Кийин чакырык болду. "Эй баланча уулу, баланча көркө, кел бул жака", деген үндү укту. Эки адам келди да муну сүдүрөй баштады. Сүдүрөгөндө да жүзүн жерге ышкап, жанын оорутуп сүдүрөштү. Ошондо баягы өзү кабырга койгон инсандар: "Каттуураак жерге баскыла, каттуураак жазалагыла. Бул фасык, бейнамаз. Биз буга дагы күбөбүз. Ушул бизди кабырга койгон инсан", деп кыйкырып жатышты. Ошолордун катарында турган бир аялга көзү түштү. Ал аял: "Мени таанып жатасыңбы?" деди. "Таанып жатам. Сиз менин апамсыз да, сизди кантип тааныбайм", деди. Ошондо апасы баласына жакын келди да шапалактан нары чапты. "Качан намазды баштайсың? Мына ушул өлүктөрдүн ичинде ар күнү сен тууралуу сөз болот. Ушулардын алдында ар күнү ыза болом. Сенин уулуң көркө ушунча адамды коет, бирок намаз окубайт. Сенин уулуң көркө, бирок Алла Тааладан керемет талап кылат. Мындан ашкан кандай керемет бар?" деп ар күнү сөз угам. "Ар күнү сенин кылыктарыңдан уялам. Качан намазды баштайсың я?" деп бакырды. Ошондо уйкудан чочуп ойгонуп,
көргөн түшүнөн таасирленип Аллага истигфар айтты. Өзүнө өзү керемет мужиза мына ушул. Ушундан кийин намаз окуп оңолбосом, анда акыретимди чындап эле бузуп алам. Мени кечир, Аллахым. Убакыт берип эскертүү жөнөткөнүңө өзүңө шүгүр жана мактоо гана айтамын. Мени туура жолго башта деп ошол күндөн тарта намазды баштап, такыбалардын катарын толуктаган инсан болгон экен. Эми коркуп калбоо үчүн арак ичип алып, көр казган адамдар тууралуу эки ооз сөз айталы. Тууганым, өзүң акырет эшиги менен бул дүйнө эшигинин ортосунда туруп алып, арак ичкен сен кандай адамсың? Коркуп калбоо үчүн арак ичип алууну ойлогон сен, ошол кабырга өзүң коюлуп, ажалың жетип өлүп калууну ойлонбодуңбу? Адам кабырды сестенүү үчүн зыярат кылса, ал казып жатып сен сестенбейин десең, сен кандай адамсың? Сен болгону күнөөңдү, кабырдагы азабыңды көбөйтүп жаткан эле адамсың. Тообо кыл, намазды башта, тиги адатыңды ташта. Болбосо акыры жакшылык менен бүтпөөсү анык. Аман бол. Бул да сага Алладан бир эскертүү. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.